Алгач эле ушу иш сапардан ийгиликтүү аман эсен кайтып келишиңер менен демекчимин. Анан ушул айтсаңыздар, жаңыдан ошол жетиштирүү болгон жерге барганда абал кандай болду? Акыл мырза, сизге. Ушу биз бияктан ушу экинчи поток менен бардык. Барганда түнү жеттик. Түнү жетип, палаткаларыбызды орноттуп, түнү жатып эле эртеси күнү алып барышты. Ошо Кахрамараш шаарына бардык. Шаарына баргычакта эле уже автобустун ичинен көрүп аттык шаар кандай кыйраганынчы. Ушунчалык баардыгы ызы чуу болуп, кыйма чыйма ары бери баардык эле. Анан ошо бир жерге алып барып тыштады. Ошол жерден тыштап, анан ошол аякта афат деп коет экен, биздин мындайча айтканда МЧС да. Аналар ошол бизди бөлүштүрүп, биз ага чейин топ-топ болуп бөлүнгөнбүз. Анан ошол бир жерге алып барып, ушул жерде токтоп, түшүп жайгаштык, ар бирибиз өзүнчө топтор бөлүнүп. Ошол жерден анан бир жаран келип бизге кайрылып калды. Ушул жерде менин ата-энем бар, карап бергилечи депчи, биз пока өзүбүз каягынан баштайбыз дегичек деле болбой. Анан өзү ээрчитип барып эле биздин үй моотушта эле, ушул жерде карап бергилечи деп. Анан экскаваторлор да ар туш тарабынан келип казып атышты. Анан биз ушу бөлүнүп алып, бирөөнү экскаваторго коюп, бирөөбүз берирээк жактан туруп, анткени өзүбүз эң биринчи өзүбүздүн коопсуздугубузду карашыбыз керек. Баягы экскаватор казып эки жагына таштайт. Ошондо баягы илинип калбасын деп. Анан ошол кезде казып атканда баягы мусулман мамлекети болуп, онун себебинен курандар чыгып жерденчи, алар өздөрү түшүп алып, биздин балаларды алып коюп атты. Анан ошо бала жаныбызда турган чуркап бара калып, ушу апасынын жоолугубу, көйнөгүбү кала калып, ушул апам деп ыйлап баштады да. Ошол туш экен деп. Анан биз ошентип казып атып, анан ошол жерден жалпысынан 5 адамдын сөөгүн таптык, чыгардык. Анан ошо эң биринчиси ошо апасы экен, апасын чыгарып бердик. Ушундай жүрөгүбүз ооруп, баягы ыйлап бала ушунчалык бизге бир жүрөгүбүздү эзди да, мындайча тура алган жокпуз, көзүбүзгө жаш алып баягы чыгарып атканы менен, баягы адамдын сөөгүн чыгарып атса да этияттык менен чыгарып берип аттык. Туура жыттанып дагы кеткен канча күн болуп кеткен. Анан ошо маскачан баардык өз коопсуздугубузду сактап кармап аттык. Бир топко баягы кээ бир жаңы барып аткан балдар, өзүн баягы жаш балдар бар арабызда, өзүн жоготуп баягы бер жакта сезип аттык да аларды дагычы. Анан ошо жанагыдай эле элдин баары кыйма чийме, жанагындай ызы чуу биягынан тарсылдап атат, тиягынан казып атат, генератор, движоктордун баары иштеп турат дырылдап. Анан бир башка бир сезим болду да. Биз мындай апаат ушундай бир эч кимге бербесин мындайдычы. Эч ким дүйнөдө тынчтык болушун эле каалайт элек. Бул жараткандын берген бир чоң сыноосу болду. Баардыгына бир сабак болду деп ойлойм да. Зейнеп айым, ошо сизге кандай таасир этти алгачкы күндөр? Алгачкы күндөрү биз ошо биринчи кабар алгандан кийин эле биринчи поток менен учуп кеттик. Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбору жалпы өздүк курам менен 60 бизден 41 адам болуп учуп кеттик. Баргар күнү бизде жайгаштык. Жайгашып эле анан эртеси эртең менен объектилерге бөлдү. Ошол жерде ар бир группада бирден фельдшерлер болуп бөлүндүк. Айтып өтсөк, элестетсек, ал сөз менен жеткизе албайбыз же элестетип дагы айтыш кыйын да ошол абалды. Бир заматта эле асты үстү болуп, кабат-кабат үйлөр, бийик болуп турган үйлөр, мындай такталарды койгондой эле плиткалары бири-бирине жармашып жок болуп калган да. Анан ошондой ошо афат деп айтып атпайбызбы? Биздин МЧСке окшогон, өкмөгө окшогон организация экен. Ошолор менен чогуу алар келип көрсөтүштү, объектилерди бөлгөндөн кийин. Анан ошол учурда жакындары жаныбызда туруп, үйлөрүн көрсөтүп, жакыным бар эле, мынча жан бар эле десе, аларга дагы психологиялык жактан жардам көрсөтүп турдук. Анан өздүк курамындагы ден соолук абалы бизге өтө
маанилүү болчу. Эртең менен кечкисин алардын ден соолук абалын көзөмөлгө алып, барган күнү 4-5 күн суук болду. Чатырда жашадык. Ошол учурда бир аз балдар сыркоолуп да калышты. Дары-дармегибиз менен баардык каражаттарыбыз менен барганбыз, кандуу барганбыз. Кудайга шүгүр, өздүк курамдын ден соолугу жакшы, баары аман эсен, эч кандай терс эмес жок кайтып келдик. Анан куткаруу издөө иштеринин графиктери кандай болот? Жана бир видео тарады эле, ушундай кыргыз куткаруучулары автобуста уктап, ушу жумуштан кийин чарчап уктап бараткан видеолор тарап коомчулукка жайылды да. Анан ошо силерде издөө графиктери кандай болду? Ошол боюнча ошол биздин өздүк курам болчу. Ошол видео тараганда биздин командирибиз тартып неткен экен. Ошол күн-түн иштеп атышты. Мисалы, эртең менен 8ден кечки саат 7-8ге чейин иштешсе, кийинки смена ошолорду алмаштырып атты. А башка объектилерде дагы түнкү саат 2-3гө чейин 3-4-төрдө алмашып, анан афаттын автобус эмелери берилип, ошолор менен барып келип, эч тынымсыз да. Анан Акыл мырза, жанагындай куткаруу иштеринде коопсуз жагдайлар дагы жаралып атты да, биз көрүп аттык. Ушундай куткарып атканда адамды алып чыгыш үчүн жанагындай плиталардын астына кирип барып, адамдардын денесин же тирүү адам болсо этияттык менен алып чыгууга туура келип атты. Ошондой учурларда кандай бир кооптонуу жаралдыбы? Сөзсүз жаралбай койбойт. Анткени деген бизден Кыргызстандан барган куткаруучулар 10дон ашык топко бөлүндүк. Ар бир топто эң аз 11, андан дагы 15, 17, 20га чейин болуп. Анан ар бир топтун башчысына нускамалар өткөрүлүп атты. Эртең мененкисине ар бир жеке өзүң үчүн жооп бериш башка, бирок жалпы ошол курамга жооп бериш бул чоң жоопкерчилик да. Биз ушу Бишкек шаардык башкармалыгынан барган 1-чи топ жана 2-чи топ болчу, 5-чи, 6-чы. Ошо 6-чы топтун башчысы элем мен баардыгында. Анан мага эң кыйын ошол болду. Ошо балдар эч бири жерин тыттырып албаса экен, башына каскасы жок, башына бирдеке нерсе түшүп кетпесе экен депчи. Аябай мындай кыжалат болуп жүрдүм да. Баардыгын айтып, этияттагыла, абайлагыла, эмне маскаңарды чечпе, каскаңды кий, чогуу баягы. Ушунча биздин мамлекет башчыбыз, биздин министрибиз Боё Кергеш ушундай чечим кабыл алып, бизди ушунчалык Кыргызстан мамлекетинен жиберип аткандан бизге чоң жоопкерчилик болду. Ошону уят болбой Кыргыз мамлекети туура иш алып барыш. Биздин баардык кызматкерлер күн-түн дебей 2 смена ушинтип алмашып иштеди. Андан кийинкиси ошо 13-үнөн кийин бизди ошо түнкү иштерин токтотуп, күндүзгү издөө иштерине эле кошту да. Ошо күндүзгү иштеринде деле жанагы этаж кабат-кабат үйлөр бирөө кыйшайып эле араң турат, бирөө бири-бирине жөлөнүп турат. Жанантип экскаватор каскандан кийин үстү жылып кетиши мүмкүн. Ар биринин басканын карап, ар бирин көзөмөлдөп туруш бизге ошо ар бир топтун башчыларына ойлойм ошо кыйын болду да. Анан ооба ар жерден чалынып кетип бир жерине киргизип албасын, баягы этияттагыла деп жалпы ошо өздүк курамды бир алып жүрдүк. Эң негизгиси ошол баардыгыбыз аман эсен толук келгенибизге ошол чоң жеңиш болду. Андан тышкары ошо биздин Кыргыз мамлекетинин куткаруучулары ушул жерден жан дили менен иштеп, ошол жерде баягы жерди колу менен тытмалап, баягы күрөк инструмент шаймандарыбызды баягы этаждын үстү жагында баарын алып чыгып албайсың да, ылдыйраак жакка коесуң, анан керектүүсүн алып пока убактылуу фонариң менен карайсың, андан эмне керек болсо ошону айтасың, алар алып келип берет да. Анан бул керек, бул кетмен же күрөк керек дей турган болсоң, же лом керек дегичи ал келгичекти баягы жерди кол менен жаныңда эмне болсо ошо менен тазалап, жанталашып, бозула чаң болуп, чын жүрөгүнөн иштеп атышты да биздин куткаруучулар. Анан ошон үчүн баягы түрк боордош бир тууган элдерибиз баягы баардыгын көрүп атты. Ошон үчүн бизге да бир дем күч эме тартуулашты да. Куткаруучулар мекенге кайтаардан алдын дагы 3 тирүү адамды урандылардын астынан алып чыкты да. Ошол биздин билишибизче ошол адамдарды куткарган куткаруучу сиз деп айтылат да. Анан ошолорду куткараарда кантип мындай жер алдында жатканын билип калдыңыздар? Анан алып чыгуу кандай болду?
оор түйшүк жараттыбы? Биз эми ошол мезгилде ошол жерге, объектиге биз бир күн мурун келгенбиз. Бир киши энеси жок деп ошо энесинин турган үйүнүн картасын чийип берип, ошол ураган үйдүн чийин бул бөлмөдө болушу мүмкүн же бул бөлмөдө жерге чийип, полный чийип берген да бизге. Анан биз ошол күнү кечке издеп кеткенбиз. Эртегисин ошол жерге келдик. Келсек экскаваторду өзү сүйлөшүп алып келип коюптур. Анан ошол жерден ал экскаваторщик баланын аты Фикот деген бала экен, Фико деп коет экен. Мен аны менен сүйлөшүп, анан биз бир топ болуп чыкканбыз, жана 5-6 топ болупчу. Анан ушу 5-топтун башчысына Эрланга айтып, сен алда өзү чечим чыгарып, биз тияктагы башка объектти карай берели, баарыбыз бир жерге үйүлбөй. Сиз бир жерде болуңуз деп мен ошол жерге таштаган 4 бала менен. Анан мен 4 баланы ары жак тургула, мени карап тургула, мен деп анан экскаватордун жанына мен отургам да. Анан экскаватордагы Фикот казып баштап, анан токтоп калды дагы, түшүп басты да. Анан неге деп мен байкабай калгам, барып туруп анан бир китепти алды да. Китепти алып күйгөндө Мухаммад деген баягы китеп экен, саллаллаху алейхи вассалам китеби. Анан күйүп туруп алып машинесине келип отурду да. Анан кайра казып баштады. Казып баштап туруп токтоп калганда мен билдим эмнеге токтоп калганын. Куран го деп карасам, ошо Куранды карап туруптур. Анан ал түшүп барып, мен анткени мага алга машинеден чыгып барыш көбүрөөк убакыт мага түшүш жеңилирээк эле да. Алып Куранды алып келип бердим. Куранды күйүп туруп аны машина кабинасына отуруп казып кайра баштады. Анан казып аттык. Ошентип казып атып, кээ бир жерде мен токтотуп аттым, кыйкырып, баягы шел деп коет, мындай кичинекей ачык жерлерге токтотуп, ошол жерлерден фонарикти күйгүзүп алып барып карап, жокпу деп тыңшап, анан кайра келип отуруп, ошол убактарда бир нече Куран түштү. Куранды өзүм алып, же балдарга берип коюп отурганбыз. Ошол мезгилде Куран түшүп кетип, Куранды көрдүм дагы, анан Фикотко белги бердим да, белги берсем укпайт, анан кыйкырсам мени карагандан анан а жерде ушул колум менен токто деген белги, анан токтоп калды. Анан ошо мен Куранга түшүп, Куранга бараткам да. Куранга баратсам, бир 3 метрдей жерде кишинин жер астынан үнү чыккандай болуп кетти да. Анан жакындап, чинелеби дегендей кылып жакындап барсам, дагы үнү чыкты. Бир кичинекей ушунчалык бир 20 сантиметрдей эле жерденчи. Анан жакындап барып, тешик жакты минткичекте болбой, бир плинтустун сыныгы экен жыгашчы. Ошону ыргытып үйдө тешикечи. Анан кайрылып эле балдарга, киши бар экен, токто деп белги бердим дагы. Анан баягы тешикти колум менен чоңойткучакты биздин куткарчылар бир заматта баардыгы чогула калдык. Чогула калып эле баягы фонарик менен күйгүзгөндө, баягы видеодон да көрүп турбайсызбы? Сразу ошол жерден айтып атат, биз бешөөбүзбүз. Аялым келинчегим деп атат, 3 балам менен депчи. Анан дароо эле ошол жерден баягы астын казып, бир убакыттын ичинде эле чоңойто койдук баягы жердечи. Анан кишини бутунан кармап, ошол биз жерде казып, мен түбүндө турдум, баягыны чыккычакты, байкуш киши келмеси оозунан тынган жок да. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмени тынбай айтып турду да. Анан бутун сунганда, бутунду сун деп бутун сундуруп, анан акырын чыгарып кеттик да. Бутун менен чыгарып, анан акыркы ушу башы чыккан кезде, жарык баягы тешиктен толук чыкканда Аллаху акбар деп бир чоң катуу кыйкырды, баягы жүрөгү мененчи. Аны бериги билен, анан кийинкисине мен башымды салып эле келинчеги от бери көздөй мындай обдулуп атыптыр да, чыгам деген сөз, алы калбай калыптыр байкуштукучу. Анан башым менен келсе бизге оорураак болот эле, анткени бутун менен тартып кетиш жеңил болмок да. Анан жок, ары бутунду деп белги берсек түшүнбөйт, анан жарым төшмө чейин кере коюптур, бутун көрсөттүм да. Бутун десем, анан бир бутун эптеп алы калбай калыптыр. Бутун мындай жылдыргандан барып бутунан кармап, 2 бутун түштү, анан тартып кеттик да. Тартып кетип, аны бердик. Анан баягылар ошол жерден сырттагылар носилкага салып ары алып кетти. Анан кийинкисин фонарикти салып туруп карасак, 2 баласы жатканын көрдүк, арыраак. Анан ары төрүндө да узунунан кыз экен алчы. Эң улуусу кызы, анан кийинки уда 2 эркек баласы экен да. Анан төшүмдөн ылдый жакка чейин кирип барып, биринчи баласын кармадым. Кармап бутунан кармап, анан тартып келдим да. Тартып келип чыгып балдарга бердим. Балдарга берип, анан экинчисине кичирээк бала киргизели деп балдар айтып ийди да. Бою кичирээк бала киргизели дегенде, биринчи четинен башка киргизгенди корктум да. Анан жок, мен ушунча кирдим, эми до конца эле мен өзүм кирейин деп. Анан экинчи баласына жетип, экинчи баласын алып чыктым. Экинчи баласын алып чыкканда ушу акыркысы ушу бутумдун уч жерине чейин кирип бардым да. Кыз болсо андан ары болчу, 2 баласын алып чыккандан кийин.
толук кирдим да аякачы. Толук кирип, баягы кыздын меш комнаттын эшиктин ортосундагы айнек сынып, ошонун ортосунда буту, сол буту, дубалдын урандысы бутун басып калыптыр да. Анан тартайын десем чыкчыдай эмес, анан кыздын жанына чейин сойлоп, кызды өйдөнүгөчдөй тартып, баягы бутун бошоттум да баягыдан. Анан эшиктин баягы аябай катуу басып калгандан эшикти жылдырыш кыйын болчу да. Анан бутун бүгүп, эптеп атып түстөдүм. Ошол кезде, түстөгөн кезде мага бир башкача сезим келип кетти да. Мындайча айтканда, Алла, менди кайра чыгарып ушул жерден деген сезим баягы кишинин ушул жерде жатканы канча көз алдыма эле тартыла түштү да. Анан артты көздөй соймологон боюнча бутум менен келдим дагы, кызды бери тартып түстөп, анан өзүм жанагынтип артым менен сойлоп башым чыккан кезде ушундай бир сүйүнүч, мындай чыкканыма сүйүнүп кеттим да. Анан жанымдагы балам Рыспай деген бала экөөбүз ошо бутунан кармадык да, анан акыркы ошо кызын чыгарып кеттик. Чыгарып кетип, аларды бердик да, анан ар жака, ылдый жака түшүп барып, көзүбүз мындай өзүмдү кармана албай койдум да. Мындай калчылдап, балдар келип келип суу берип, анын түрктөрү келип, өздөрү келип кучактап атты. Баягы немесин берипчи, колуңан өбүп ийишип, баягы ушунчалык немелерди берипчи. Эмоция, күч беришти да. Биздин балдар келип сүйүнүп, албетте биз бул жерде экинчи поток менен бардык деп айтып атпайбызбы? Үйдө жатып, биздин балдардын иштеп аткандарын көрүп, биз кыжалат болуп аттык. Аман эсен келсе экен, таптык десе сүйүнүп аттык биз дагычы. Биз азыр телевизордон, телефондон карап атабыз, биз жылуу төшөгүбүздө ушинтип жатабыз. Канчалаган жарандар байкуш уранын астында жатат деген ойлор болуп атты. Анан эң ушу 13 күн деген жанагы урандын астында жатыш бул өтө бир жараткан Алланын бир сыноосу да. 13 күн болгондо дагы 3 баласынын экөөсү чарчап калган болот да. Ооба, экөөсү чарчап калган ошо. Ошондо кандай уранды басып калганбы же кандай болуп чарчап калган экен? Булар кийинишкен, жер титирегендечи, анткени баардыгы кийимчен экен да. Кийинишип туруп, анан кийин байкуштар чыкканга жетишпей калышкан да. Тамдын ушу бурчу жагы экен. Биягы бир 2 метр ашып кетсе, биягы бир 2 метрге жетпей, мындай кыйгачынан басып калган да. А жерде мынтип отура албайсың, анан капталдасаң мүмкүн, бирок сойлош керек да. Анан байкуш баягы дырылдап, жана айтып атпайбызбы, шум болуп аткан кезде ошо жерге жеткенде баягы атасына бир дем күч келсе керек да. Анан баягы тешикти көздөй соймолоп келиптир да. Келип туруп жана кыйкырып атып, анан бул биз себепкербиз да. Алла Таалам өзү сактады да. Ар бир мисалы жан адамдын эң өйдө турат да, адам баласычы. Бул дүйнөдө жараткандан кийинки эле эң инсандын өйдө да, ал ким кайсы улуттан болбосунчу. Анан Алла Таалам жана Курандарды алдырып тердирип, анан кийин себепкер кылды да биздичи. Анан барып ошонун үнүн угузуп, аман эсен бир жерин чийбестен чыгарып кеттик да. Анда жана кичинекей балдар ачкачылыктан эле чарчап калган экен да. Эч кандай уранды баскан эмес аларды. О жана кызын эле бутун басып калган, ал дагы аракет кылышкан эмеспи. Биз ушу бир аз кыйналып эле чыгарып кеттик, бирок ошол жерден. Анан ушу ачкалыктан эле, анан суук паластан башка эч нерсе жок эле да, ал жердечи. Жатышкан бул эми Алланын керемети, сактап ошол жерден аман эсен чыгышы, канча күндөн бери ошол жерде жатышы, көз алдында кошо жатып балдарын жоготушу бул өтө кыйын да. 22 жаштагы кызды алып чыгышканда дагы ал жакындары жаныбызда турду да. Эртеден кечке Куран китебин алып алып дуа кылып турушту. Ошондо да ошо Кудайдын кудурети болуш керек. Эч ким ойлогон эмес, алар анын ортосунда атасы чыкты, анан апасы чыкты, анан акыркы үмүтүбүз ушу кызыбыз чыгат деп ойлоп атышкан. Алар күтпөгөндүр эми түрү чыгат депчи. Бирок Кудайдын кудурети болуп ошо 22 жаштагы өздөрү айтып атышты, апасы боюнда бар аял эле депчи. Анан ошону чыгарып атканда дагы биз сүйүндүк, ошо бир жан эмес, 2 жандын жашоосуна себепкер ошо биздин куткаруучулар. Ошол учурда күтүү өзгөчө бир оор болсо, бир жагынан жакындарынын көз жашын карап туруу дагы оор болду. Анан биздин куткаруучулардын жан дили менен ошону аракет кылып чыгарып, бир жерде бир 2 саат казса, кээ бир жерде 4-5 сааттан казып, ошо урандын астынчы ушунчалык ден соолугун абалы Кудайга шүгүр жакшы болуп, баарын жакшы чыгарышты. Ошондо
саат 5-терде болуп табылган ошол кыз. Анан 2 сааттай казышты дагы. Казылып бүткөндөн кийин биз алып барып тез жардамга жеткирдик да. Андан кийин эле бир убакта бир эчкидей, чоң эчкидей болгон нерсени курмандыгыңарга болуу деп ошол жерден муустап ыраазычылыгын билдиришти. Анан ошондон кийин атасы менен апасы кайра эртеси дагы издеп келип биздин куткаруучуларды ошолорго да ыраазычылыгын айтып деп анан кетишти да. Ошол жараткандын керемети демекчи, азыркы учурда жанагындай видеолор тарады да. Кичинекей бала чыккандан кийин мага ушундай чоң аппак кийимчен аксакал же ата суу берип атты. Бирөөсү болсо урандын мынтип плитаны колу менен кармап турду, аппак кийимчен киши деп атты. Дагы бир видеодо болсо бир куткаруучуларга апасы келип, мынакей мен бул жерде балдарым жатат, ушул жакта ачып койгулачы, карап койгулачы деп ушинтип куткаруучуларды издеттириптир да. Андан кийин ошол жерди казып кичинекей балдарды алып чыгышкан экен. Кичинекей балдарды алып чыгышса, апаң каякта деп сураса, апам 4 жыл мурун өтүп кеткен бул жарыктан деп айтып атышыптыр. Анан ушу сиздер дагы ушундай учурларга туш болгон жоксуздарбы? Жок, туш болгон жокмун. Угуп аттык ошонун баардык нерсесин. Бирок ал андай учурда Кудайдан эле дуа тилеп турдук да. Бардык тарабынан. Кудай аман эсен жандуусу чыкса, анан жанагындай жансызын сыртка чыгарып баратканда дагы өзүбүздүн куткаруучулардын абалы жакшы болсо экен деп, ал канча күндөн кийин уже жагымсыз жыт дагы ушунчалык эмесин берет экен. Ошого карабастан биздин куткаруучулар билип каражаттарды, респираторлорду кийип, колгаптарды кийип, медицинский колгапты кийип, бардык өздүк тазалык эмени кармап иштеп жатышты. Бул жерден дагы белгилеп кетүүчү нерсе, биздин эжекебиз айтпадыбы, жана башында ушу Стамбулдан келген жана тамак аш боюнча депчи Махмут байкеге биз аябай ыраазы болдук. Андан тышкары ушу биз дагы түшкөндө студенттерибиз ошол жакта окуганчы, жүктөрүбүздү ташышып, ошол жакта иштеп кылган эжекелерибиз келишип, тамактарын жасап келип издешип, ошо Махмут байке күн түн дебей, таң атпай туруп тамактарын жасап, биз кеч келсек кечинде тамагын жасап берип, повар чогуу дос жана бир тобун кош ала келипчи, продуктусун басып алып, мен жата албай койдум дейт да, кыргыздар чыкты дегендечи. Анан издеп атайын, машинесине жана продуктусун баарын жүктөп алып Кахрамарашка барып, анан кыргыздарды издеп жүрсөм дейт, издеп жүрүп деп сурадым дейт бирөөнөнчү. Мен кыргыздар каякта, кыргыздарга келипчи, кыргыздар каякта десем, кыргыздар биздин жүрөгүбүздө деп айтты дейт да. Ушунчалык жигиттер мага ушунчалык силер да дем бердиңер деп күнү түнү биз кеткичекти кызматын кылды да. Ошондой эр азамат, кыргызым жеримде биримдиктүү, кыргызымдын кыран жигиттери көп болсун, баардыгыбыз биримдик экенибизди ошол жактан дагы көрсөттүк. Бизден барган куткаруучулар дагы биримдиктүү, кайсы жерди казып бүткөндөн кийин дагы кайра баарыбызда рация бар да. Биз бүттүк, силерге кимге жардам керек деп бири-бирибизге баягы жардамдашып, жардам сурап аттык, келе калып кошо жардам берип баягы кашыша калыпчы. Кудайга шүгүр, эң негизгиси тынч аман эсен баягы ишенип кеткен ишеничин актаганга чоң аракет кылдык. Бул жактан жай жашоодон барып ушундай бир кыямат түшкөндөй эле жерге бардыңыздар да. Анан ошол жерде ушунча убакыт кызмат өтөп, ушундай оор күндөрдү көрүп, элдин жанагындай кыйналгандарын көрүп, урандылардын астына кирип чыгып, андан соң кайра мамлекетке, мекенге келгенде кандай болду жан дүйнөлөр? Жан дүйнөгө баягы жаратканга көп шүгүр айтып, мен ошол жерден сездим, биз көп жаратканды эстебейт экенбиз, жаратканга көп шүгүр кылбайт экенбиз. Ошол жака келип кайра аман эсен келгенибизге, үй бүлөбүзгө көп Алланы эстеп, көп шүгүр айтышыбыз керек экен. Ар дайымчы баарыбыз мусулманбыз, жетене баардыгыбыз мусулман болгон, чындыгы мусулманча жашап, жаратканды эстеп, жаратканга таянып, жараткандан үмүт кылып, жараткандан гана үмүт кылып таянып жашашыбыз керек экен да. Мен бир ошону өзүм моюнум менен сездим да, аңдап сездим да. Сизде кандай сезимдер болду? Учак менен келип конуп, бул жактан түшүп атканда?
Жакшы сезим, бирок бир чети сүйүнүчтүү болду. Ошол коюлган тапшырманын максатына жеткизе таптыкан баарыбыз куткаруучулар анан келе жатканда бир жыйынтык болду. Куткаруучулардан дагы башкасынан да баардыгына. Өзүмдүн мекениме кайтып атам деген аябай чоң сүйүнүчтүү сезим. Үйдө бала чакам күтүп турат. Ошолорго батыраак жетип кучактагым келип. Ошол эле аябай жакшы. Биз күткөн эмеспиз ушундай тосуп алат депчи. Анан ушунчалык чоң шан шөкөт менен тосуп алды. Аябай көзгө жаш келип, анан биз аяктан чындыгында телефон кармаганга да убакыт болгон жок да. Анан келип алып, ошол видеолорду телефондон көрүп алып, ой пикирлерин, комментарийлерди жазып алып, кыргыз жерим, элибиз ушундай дем күч кубат берди, мотивация берди ушунчалык. Ошо мамлекетибизде тынчтык, өзүбүздүн мамлекетибизде жалпы дүйнөгө Кудай мындайды бербесин, баягы кыргызда айтып коет, ушу менен чыгып кетсин депчи. Эч кимге каалабайбыз мындайдычы. Бизге баргандардын баардыгына бир чоң сабак болду. Биз ага чейин кандай учение, мындай машыгууларды өткөрчүбүз. Анан бизге бул чоң практика болду. Тажрыйба топтоп канчалаган. Ушул жерден биз дагы бир нерсени сездик. Канчалаган мамлекеттин куткаруучулары барды. Турция деле өзү ушунчалык өнүккөн мамлекет, баардык шаймандары бар да. Бирок ошол жерде баардыгыбыз алсыз экенибизди сездик да, билдик да. Колубуздан эч нерсе келбесинчи. Жанагы урандын астында жатканда эмне кыла аласың? Эч нерсе, жанагы эле техника эле казып жатты да. Бул жанагы жердин ошонун ичинен чыгып аткан, бул жараткандын бир белгиси да. Аллага сактаган адамдар гана ошол жерден тирүү чыгып атты да. Ошолорго себепкер болуп, биз дагы барып иштеп болгон күч аракетибизди жумшадык колубуздан келишинче. Биздин үнүбүздү жалпы ушу элге жеткизген силерге да ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат силерге дагы. Дүйнөдө тынччылык Ооба, дүйнөдө тынччылык болуп, жаман кайталанбасын. Ар бир өлкө өзүнүн күлүп жайнап, үйлөс менен ар дайым толук жакшы күндөрдү кечире. Жер шары ар дайым өз огунда айланып, анда жашаган ар бир мамлекетте тынчтык жана ынтымак болсун. Сиздер менен болгон мен, Бөдөшев Кылычбек, саламатта туруңуздар.